Эй момундар, иудейлер менен христиандарды дос тутпагыла. Алар бири-бири менен дос. Силерден ким алар менен достошсо, анда ал алардан Аллах заалым, адилетсиз, коомду туура жолго баштабайт. Жүрөктөрүндө дарты бар мунафыктардын, эки жүздүүлөрдүн бизге бир балее келишинен коркобуз деп алардын арасында чуркап жүргөндөрүн көрөсүң. Аллах мусулмандарга бир жеңиш берген же өзү тараптан бир буйрук келген кезде алар жүрөктөрүндө жашыргандарына өкүнүшөт. Ыйман келтиргендер, силер менен биргебиз деп Аллахтын аты менен мыкты ант бергендер ушулар эмес беле деп айтышат. Алардын амалдары жоюлуп, зыянга учуроочулардан болушту. Эй момундар, силерден кимде-ким дининен чыкса, алардын ордуна Аллах жакшы көргөн жана да Аллахты жакшы көргөн коомду жаратат. Алар момундарга жумшак, капырларга катуу болушат. Аллах жолунда согушуп, жемелөөчүлөрдүн жемесине калуудан коркушпайт. Бул Аллахтын жакшылыгы, аны өзү каалаганына берет. Аллах кең пейил, билүүчү. Чындыгында силердин досуңар Аллах жана анын элчиси, намазды толук аткарып, зекет берген үркү кылуучу момундар. Кимде-ким Аллахты, анын элчисин жана момундарды дос тутса, чындыгында Аллахтын тобу ошол жеңишке жетүүчүлөр. Эй ыйман келтиргендер, силерден мурда китеп берилгендерден силердин диниңерди шылдыңдап, оюн кылгандарды жана капырларды дос тутпагыла. Эгер момун болсоңор, Аллахтан корккула. Аларды намазга чакырсаңар, анын оюн көрүп келекелешет. Бул алардын акыл калчабаган эл экендигинен улам. Эй китеп ээлери, бизди Аллахка жана өзүбүзгө, ошондой эле бизден мурдагыларга түшүрүлгөнгө ыйман келтиргенибиз үчүн келекелеп жатасыңарбы? Чындыгында силердин көпчүлүгүңөр бузукулар дегин. Силерге Аллахтын алдында мындан да оор жаза бар экендиги тууралуу кабар берейинби деп айткын. Аллахтын каргышына жана каарына калгандардын айрымдарын Аллах маймылга, чочкого айландырган жана алар таагутка сыйынгандар. Мына ошолордун жайы жаман жана туура жолдон адашкандар. Алар силерге келип ыйман келтирдик деп айтышат. Чындыгында алар капырлык менен кирип, капырлык менен чыгышты. Алар дилинде жашырганды Аллах жакшы билүүчү. Сен алардын бири-бири менен күнөөдө, бири-бирине душмандык кылууда, арам кылынган нерселерди жегенге шашылганын көрөсүң. Чындыгында алар кылып жаткан иш кандай жаман. Аларды иудей ибадатчылары жана аалымдары күнөө сөздөрдөн арамды жештен тыйышпайбы? Чындыгында алардын иши кандай жаман. Иудейлер Аллахтын колу байлануу дешти. Ошол айткан сөздөр үчүн алардын колу байланып, каргышка калышты. Жок, Аллахтын колу ачык, ал каалагандай сарптайт. Эген тарапта сага түшүрүлгөн, алардын көпчүлүгүн чектен ашырып, капырлыгын арттырат. Алардын арасында кыяматка чейин душмандыкты, кектөөшүүнү жараттык. Ошондуктан ар качан алар согуш үчүн от тамызса, Аллах аны өчүрүп коет. Алар жер үстүндө бузукулук кылууга умтулушат. Аллах бузукулукту сүйбөйт. Эгер китеп ээлери ыйман келтиришип, такыба болушса, албетте күнөөлөрүн кечирип, аларды ырахат бактарына киргизмекпиз. Эгер алар Тооратты жана Инжилди жана Аллахтан түшкөн нерсени аткарышканда, анда ар тарабынан ырыскыга бөлөнүшөр эле. Алардын арасында адилеттүү, каниеттүүлөрү да бар. Анткен менен алардын көпчүлүгүн жасаган иши жаман. Эй элчи, сага Аллахтан түшкөн нерсени аларга жеткир. Эгер сен антпесең, анда анын элчилигин аткарбаган болосуң. Аллах сени ал адамдардан коргойт. Чындыгында Аллах капыр элди туура жолго багыттайт. Эй китеп ээлери, Инжил, Тооратты жана эгеңер тараптан түшүрүлгөндү толук аткарганга чейин силердин эч нерсеңер таянаар колдоочуларыңар жок. Андыктан сага түшүрүлгөн китеп алардын көбүнүн адашуусун, капырлыгын арттырат. Капыр коом үчүн аяп кайгы тарапта.
эч качан кайгы тартпа. Чындыгында ыйман келтиргендер, иудейлер, сабийлер жана христиандардан Аллахка, акырет күнүнө ыйман келтирип, жакшы иштерди жасаса, ошолорго коркунуч болбойт жана алар кайгырышпайт. Исраил урпактарынан убада алып, аларга элчилерди жиберген элек. Качан элчи келип, алардын көңүлдөрү каалабаган нерсени келтире алса, айтса, аны айрымдарын жалганга чыгарып, айрымдарын өлтүрүшкөн. Алар өздөрүнө балей келбейт деп ойлошуп, Аллахтын аяттарына сокур дүлөй болуп алышты. Аллах алардын тооболорун кабыл кылды. Андан кийин дагы көпчүлүгү сокур дүлөй болуп алышты. Аллах алардын эмне кылып жатканын билүүчү. Чындыгында Мариям уулу Масихти Аллах дегендер каапыр болушту. Акыйкатта Масих: «Эй Исраил урпактары, менин эгем жана силердин эгеңер болгон Аллахка сыйынгыла. Ким Аллахка шерик кошсо, Аллах ага бейишти арам кылды. Анын жайы тозок оту. Ошондой эле заалымдарга жардамчылар жок» деп айтты. Чындыгында Аллах үчөөнүн үчүнчүсү дегендер каапырга айланышты. Бир Аллахтан башка Кудай жок. Эгер алар бул айткандарын тыйылышпаса, алар каапырларды оорутуучу азап кармайт. Аллахка тообо кылып кечирим сурашпайбы? Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Мариям уулу Масих Иса элчи гана. Андан мурун да элчилер өткөн. Анын энеси чынчыл, экөөсү тең тамак жешчү. Карачы, аларга белгилерибизди кандайча баян кылдык. Алар дагы акыйкаттан каякка бурулушат. Аллахтан башкага силерге зыян да, пайда да келтире албай тургандыгына баш ийесиңерби? Чындыгында Аллах угуучу, билүүчү деп айткын. Эй китеп ээлери, диниңерде чындыксыз чектен ашпагыла. Мурдагы чыныгы жолдон адашкан жана көптөгөн адамдарды адаштырган, ошондой эле туура жолдон тайган коомдун кызыкчылыгын ээрчибегиле. Исраил урпактарынан каапыр болгондор Дауд жана Мариям уулу Исанын тили аркылуу каргышка калышты. Ал каапырлыктарынан жана чектен аша чапкандыктан улам болду. Алар бири-бирин жасаган жамандыктарынан тосушчу эмес. Чындыгында алардын жасаган иштери кандай жаман. Алардын көпчүлүгүн каапырларды дос тутканын көрөсүң. Аллахтын каарына кабылып, азапта түбөлүккө калгандыктан алардын өздөрү үчүн даярдаган нерселери кандай жаман. Эгер алар Аллахка, анын пайгамбарына гана ага түшүрүлгөнгө ыйман келтиришкен болсо, анда каапырларды дос тутушмак эмес. Бирок алардын көпчүлүгү бузукулар. Момундарга адамдардын эң катуу душман иудейлер жана мушриктер экенин табасың. Момундарга баарынан жакыныраак дос болгон биз христианбыз дегендерди да табасың. Анткени алардын арасында билимдүүлөрү жана кечилдери бар. Алар текеберленишпейт. Алар элчиге түшүрүлгөндү, Куранды уккан кезде чындыкты моюнга алгандарынан улам көздөрү жашка толгонун көрөсүң. Алар: «О эгебиз, ыйман келтирдик. Бизди күбө болуучулар менен чогуу жаза көр» дешет. Аллахка жана өзүбүзгө келген чындыкка, Куранга эмне үчүн ишенбейбиз? Эгебизден жакшы такыба, элдер менен бирге кылуусун үмүт кылабыз деп айтышат. Аллах аларга бул себептеринен улам алдынан дарыялар аккан түбөлүккө, аларга кала турган бейиш бактарын белек кылат. Бул жакшылык кылуучулардын сыйлыгы. Аяттарыбызды жалганга чыгарып, каапыр болгондор, алар тозок ээлери. Эй момундар, Аллахтын силерге адал кылган жакшы нерселерин арамга чыгарып, чектен ашпагыла. Акыйкатта Аллах чектен ашуучуларды сүйбөйт. Аллахтын силерге берген адал, таза ырыскысынан жегиле. Өзүңөр ыйман келтирген Аллахтан корккула. Аллах деле жөн жай гана айтылган анттарыңар үчүн жазалабайт. Бирок билип туруп айткан антыңар үчүн кыяматта жооп бересиңер. Эгер антыңарды бузсаңар, анын төлөмү үй бүлөңөрдү тамактандыра турган орточо эсептеги тамак менен 10 кедейди тойгузуу жана аларды кийиндирүү же бир кулду азаттыкка чыгаруу.
Эгер муну аткара албаса 3 күн орозо тутуу керек. Бузган антыңардын жазасы мына ушундай. Антыңарды сактагыла. Аллах силерге аяттарын ушинтип баян кылат. Мүмкүн силер шүгүр кылаарсыңар. Эй момундар, арак, кумар, сыйынуу үчүн орнотулган таштар жана жаанын огу менен төлгө тартуу шайтандын ыплас иштери. Андан сактангыла, мүмкүн кутулаарсыңар. Чындыгында шайтан аракка, кумарда орточуларыңарга душмандык жана кек салып, Аллахты эскерүүдөн жана намаздан тосууну каалайт. Ошондой болсо да тыйылбайсыңарбы? Аллахка, анын элчисине моюн сунуп сак болгула. Эгер жүз үйүрсөңөр, анда билгиле, элчибиздин милдети ачык түрдө жеткирүү гана. Ыйман келтирип, жакшы иштерди жасагандар күнөөдөн сак болуп, андан соң чынчыл жана такыба болушса, мурунку жегендери күнөө эмес. Аллах чынчылдарды жакшы көрөт. Эй ыйман келтиргендер, Аллах өзүнөн кимдин купуя коркоорун аныктоо үчүн силер ихрамда колуңар жана найзаңар жетип турган жакындыктан аңчылык аркылуу силерди сынайт. Ким бул шартты бузуп чектен чыкса, ага оорутуучу азап бар. Эй момундар, силер ихрамда аңчылык жаныбарларын өлтүрбөгүлө. Кимде-ким атайлап өлтүрсө, анын жазасы өлтүргөнүндөй бир жаныбар курмандык. Анын силерден 2 адилеттүү киши өкүм кылып Каабага жеткирилет. Же кедейлерди тойгузат, же болбосо анын ордуна орозо тутат. Бул өзү жасаган жазасын тартуу үчүн. Аллах өткөндү кечирди. Ким тообо кылгандан кийин да кайра кайталаса, Аллах аны жазалайт. Аллах мартабалуу, өч алууга кудуреттүү. Силерге деңиз аңчылыгы жана аны жеш адал кылынды. Ал силерге жана жолоочуларга пайдалуу. Силерге икрамда болгон мезгилиңерде кургактыктын аңы арам кылынды. Өз алдына сөзсүз чогултуучу Аллахтан корккула. Аллах ыйык, үй Каабаны адамдар үчүн таяныч, ошондой эле ыйык айды, курбандыкты жана асылмаларды да таяныч кылды. Муну Аллах албетте асмандар менен жердеги нерселерди билээрин жана ал бардык нерсени билүүчү экенин силер билишиңер үчүн жасады. Билгиле, акыйкатта Аллах катуу азаптоочу жана Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Элчиге жеткирүү жана милдеттендирилген. Аллах купуя иштериңерди да, жарыя иштериңерди да билип турат. Арам нерсенин көптүгү сени кызыктырса да, ыплас менен таза тең эмес. Андыктан, эй акыл ээлери, такыба болгула, мүмкүн кутулаарсыңар деп айт. Эй момундар, айкын болсо өзүңөргө кайгы алып келүүчү нерселер тууралуу сурабагыла. Куран түшүрүлгөндө аны сурасаңар билдирилет. Аллах аны кечти, Аллах кечиримдүү, жумшак. Чындыгында силерден урда бир коом да ушинтип сурап, кийин ага каршы чыгуулардан болушкан. Аллах Бахира, Саиба, Васила жана Хам деп сөлөкөттөргө курмандык чалууну буйруган эмес. Бирок капырлар Аллах жөнүндө калп айтып жалаа жабышты. Алардын көбү түшүнүшпөйт, караңгылар. Алар Аллах түшүргөн нерсеге, Куранга жана элчиге келгиле дешсе, алар бизге ата-бабаларыбыз тапкан нерсе жетиштүү дешет. Алардын ата-бабалары эч нерсени билишчү да эмес, туура жолдо да эмес эле. Эй ыйман келтиргендер, силер кыяматта өзүңөр үчүн жооп бересиңер. Силер туура жолдо жүрсөңөр, адашкандар, капырлар силерге зыян келтире алышпайт. Баарыңар Аллахка кайтасыңар, а силерге эмне кылганыңарды кабарлайт. Эй момундар, силердин ажалыңар жетип, же силер жер кезип жүргөн кезде өлүм кырсыгы келсе, осуят айткан кезиңерде ортоңордо өзүңөрдөн 2 адилеттүү киши же силерден башкалардан экөө осуятка күбө болсун. Эгер бул күбөлөрдөн күмөн санасаңар, күбө болуучу экөөсүн намаздан кийин токтотуп, алардан биздин жакын тууганыбыз болсо да аны акчага сатпайбыз. Аллахтын күбөлүгүн жашырбайбыз. Эгер жашырсак, анда күнөөкөр болобуз деген Аллахтын ысмы менен анттарын алгыла.
Эгер алар күнөө кылышса, андан жакын акылдуу туугандарынан 2 киши алардын ордуна туруп, Аллахтын ысмы менен берген күбөлүгүбүз ал экөөсүнүн күбөлүгүнөн аныгыраак. Биз чектен чыкпайбыз. Эгер андай кылсак, залымдардан болобуз деп ант ичишет. Бул алар чынчыл күбөлүк берүүчүлөрү үчүн же алардын антынан кийин дагы башка анттын талап кылбашы үчүн керек. Аллахтан корккула жана баш ийгиле. Аллах бузуку коомду туура жолго баштабайт. Кыямат күнү Аллах элчилерди жыйнап, силерден чакырыкка кандай жооп болду дегенде, алар пайгамбарлар: биздин эч бир кабарыбыз жок, албетте сен өзүң кайыпты билүүчүсүң дешет. Ошондо Аллах: эй Мариям уулу Иса, сага жана энеңе берген жакшылыгымды эсте. Сени Жебрейил аркылуу кубаттуу кылдым. Бешикте жана эрезеге жеткенде адамдарга сүйлөттүм. Сага китепти, даанышмандыкты, Тоорат менен Инжилди үйрөттүм. Менин буйругум менен балчык ылайдан куштун келбетин жасап үйлөгөнүңдө, менин буйругум менен кушка жан кирди жана менин буйругум менен тубаса сокурду алапес оорусунан айыктырдың. Ошондой эле менин буйругум менен өлүктү тирилтип чыгардың. Исраил урпактарына көптөгөн далилдер менен келгениңде алардын каршы чыккандары бул ачык сыйкырлыктан башка эч нерсе эмес дешкенде, мен сени алардан куткарып калдым деп айтат. Анда хаварийлерге: мага жана элчилигиме ишенгиле деп айтканыңда, алар: биз ишендик, биздин мусулман болгонубузга күбө бол дешти. Хаварийлер: эй Мариям уулу Иса, эгең бизге асмандан бир дасторкон түшүрө алабы дегенде ал: эй ыйман келтирсеңер, Аллахтан корккула деди. Хаварийлер: биздин андан жегибиз келет, жүрөктөрүбүз тынчтанып жана сенин бизге айтканың чындык экенин билип, анан ага күбө болуучулардан бололу дешти. Мариям уулу Иса: о Аллахым, о эгем, бизге асмандан дасторкон түшүр, оболку жана кийинкилерибизге майрам жана сенден бир белги болсун. Бизге ырыскы бер, сен ырыскы берүүчүлөрдүн эң мыктысысың деди. Аллах: чындыгында мен ал дасторконду силерге түшүрөмүн. Мына ошондон кийин кимде ким капыр болсо, мен аны дүйнөдө эч кимди азаптабаган азап менен жазалаймын деди. Аллах: эй Мариям уулу Иса, адамдарга Аллахты коюп, мени жана энемди Кудай кылып алгыла дедиңби деп сураганда, Иса: о Аллахым, сен аруусуң, тийиштүү болбогон нерсени айтуу мага дурус эмес. Эгер айткан болсом, сен аны билмексиң. Менин ичимдегини сен билесиң, мен болсо сеникин билбеймин. Акыйкатта сен кайыптарды билүүчүсүң дейт. Силердин жана менин эгем болгон Аллахка кулчулук кылгыла деп мага буйрулган нерсени гана аларга айттым. Мен алардын арасында болгон кезимде аларга көзөмөлчү болдум. Сен мени алып чыгып кеткениңде аларга өзүң көзөмөлчү болуп калдың. Сен бардык нерсеге күбө болуучусуң. Эгер сен аларды азаптасаң, алар сенин пенделериң. Ал эми аларды кечирсең, ырасында сен мартабалуу, даанышмансың. Аллах: бүгүн чынчылдарга чынчылдыгы пайда бере турган күн. Аларга алдынан дарыялар агып туруучу бактар бар. Алар анда түбөлүккө калышат. Аллах алардан ыраазы болуп, алар да Аллахтан ыраазы болушат. Бул улуу ийгилик деп айтат. Асмандар менен жер жана экөөсүнүн ортосунда бийлик Аллахка гана таандык. Ал бардык нерсеге кудуреттүү. Ан'ам сүрөсү Меккеде түшүрүлгөн 165 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Асмандар менен жерлерди жараткан жана караңгылык менен нурду жасаган Аллахка мактоолор. Капырлар Аллахка башкаларды теңешет. Ал силерди топурактан жаратып, андан соң ар бирине мөөнөттү белгилеген. Тирилүү мөөнөтү да анын алдында. Анан силер дале шектенесиңер. Ал асмандар менен жердеги жалгыз гана Аллах. Ал силердин жашырганыңарды да, ашкереңерди да билип турат. Ал силердин эмне кылып жатканыңарды да билет. Эгесинен аларга кандай гана аяттар келбесин, алар андан жүз үйрүшөт. Ал чындыгында өздөрүнө келген маалда жалганга чыгарышты.
Жакын арада аларга шылдыңдаган нерсеси жөнүндө кабар келет. Биз аларга чейин канчалаган муундарды жок кылганыбызды алар көрүшкөн жокпу? Биз силерге бербеген нерселерди жерде аларга бердик. Аларга асмандан мол жамгыр жаадырдык жана алардын алдынан дарыяларды агыздык. Бирок биз алардын күнөөлөрү үчүн ойрон кылдык жана аларды ордуна башка коомду жараттык. Эгер биз сага алар колдору менен кармап көрүү үчүн жазуу жазылган кагазды түшүрсөк, анда капырлар бул кадимки эле сыйкыр деп айтышмак. Алар ага Мухаммедке периште түшүрүлбөппү дешет. А эгер биз периште түшүрсөк, анда алардын тагдыры чечилип калган болоор эле да. Аларга мөөнөт берилмек эмес. Эгерде биз периштени жөнөтсөк, анда аны эркек келбетинде кылып, аларга окшоштуруп коймокпуз. Сенден мурун да пайгамбарларды шылдыңдашкан. Ошентип аларга келекелегендиктери себептүү азап түшкөн. Жер кыдырып көргүлө да жалганга чакыргандардын жыйынтыгы кандай болгонун карагыла дегин. Асмандар менен жердегилер кимге таандык? Аллахка гана таандык деп айт. Ал өзүнө ырайымдуулукту парз кылды. Акыйкатта эч шексиз болуучу кыямат күнүндө ал силерди жыйнап алат. Өз жанына зыян кылуучулар алар ишенбегендер. Ага түндө да, күндүзү да жашоочулар баарысы таандык. Ал угуучу жана билүүчү. Асмандар менен жердин жаратуучусу болгон Аллахтан башка бирөөнү мен өзүмө сыйынуучу кылып аламбы? Ал ырыскы берет. Өзү ырыскыга муктаж эмес деп айткын. Аллахка шерик кошпогон. Аллахка биринчи баш ийгендерден болууга буйрулдум деп айткын. Акыйкатта эгер өзүмдүн эгеме күнөөкөр болуп калсам, мен улуу күндүн азабынан коркомун деп айт. Ал күндө ким азапка кириптер болбосо, чынында Аллах аны өз ырайымына алганы. Бул анык ийгилик. Эгер Аллах сага кырсык жиберсе, андан өзү гана куткара алат. А эгер ал сага жакшылык жөнөтсө, ал бардыгына кудурети жетүүчү. Ал өз пенделеринин үстүнөн толук бийлик жүргүзүүчү. Ал даанышман, кабардар. Эй Мухаммед, кайсы нерсе күбө болууда улуураак деп айт. Силер менен менин ортомдо Аллах күбө. Куран жеткен адамдарды жана силерди эскертүүм үчүн мага бул Куран берилди. Силер Аллахтан башка да кудайлар бар деп кантип күбөлүк бере аласыңар дегин. Мен күбөлүк бербеймин деп айт. Ал жалгыз Аллах. Албетте, мен силер шерик кылып жаткан нерселерден алысмын дегин. Биз китеп таратуучулардан аны өз балдарын тааныгандай эле таанышат. Ал өз жандарына жамандык кылгандар алар ишенишпейт. Аллахка жалганды жабыштыргандан же анын аяттарын жалганга чыгаргандан да ашкан заалым болобу? Биз алардын баарысын жыйнаган күнү Аллахка башка кудайларды шерик кылгандарга силердин кудай деп ойлоп жүргөн шериктериңер кайда деп айтабыз. Ошондо алар эч бир шылтоо таба албай, алар эгебиз Аллахтын атына ант, биз шерик кошкон эмеспиз дешет. Алар өздөрүнө кантип жалган айткандарын жана алар ойлоп чыгаргандар кантип жоголгонун кара. Алардын арасында сага кулак салып угуп туруучулары да бар. Бирок биз алардын жүрөктөрүнө тосмо жасап, кулактарын дүлөй кылып салганбыз. Алар ар түрдүү белгилерибизди көрүп турушса да, аларга ишенишпейт. Качан алар сени менен талашканы келгенде, капырлар, бул албетте байыркылардын жомогу гана дешет. Алар пайгамбарды ээрчүүлөрдөн башкаларды тыйышат, өздөрү да алысташат. Бирок алар өздөрүн гана кыйратышканын сезбей да калышат. Эгерде сен алардын оттун алдына тургузулганын көргөн болсоң, аттиң биз кайра артка кайтарылсак, анда биз эгебиздин аяттарын жалганга чыгарбас элек жана момундардын катарында болор элек дешет. Жок, алар мурун эмнени жашырып келишкен айкын болду. Бирок алар артка кайрылса, анда алар өздөрүнө тыюу салынгандарга кайрадан эле барышмак. Анткени алар жалганчылар. Бул дүйнө жашоосунан башка жашоо жок. Өлгөндөн кийин кайра тирилбейбиз дешти. Эгер сен алардын эгесинин алдында тургузулганын көрсөң, бул чындыкпы деп сурайт.
Алар ооба, эгебизге ант ичебиз, бул чындык экен дешет. Ал капырлар болгонуңар үчүн азабыңарды тарткыла дейт. Аллах менен кездешүүнү жалган деп эсептегендер кыямат кокусунан келип калганда чындап зыянга учурашат. Ошондо алар өздөрүнүн күнөөлөрүн өз аркаларына көтөрүп алышып, кыскалык кылганыбызга аттиң арман, бизге өкүнүч болсун дешет. Көтөрүп жүргөндөрү күнөөлөрү кандай жаман жүк. Бул дүйнө жашоосу оюн гана. Аллахтан корккондор үчүн акырет жашоосу эң сонун. Эми акылыңарга келбейсиңерби? Алар айтып жаткан кептер сени кайгыртып жатканын биз билебиз. Чындыгында алар сени жалганчы деп билишпейт. Бирок залымдар Аллахтын аяттарын жокко чыгарышат. Албетте, сенден мурда да элчилерди жалганчы дешкен. Алар мындай жалааларга жана кысымдарга биздин жардамыбыз келгенге чейин сабыр кылышкан. Аллахтын убадаларын эч нерсе өзгөртө албайт. Акыйкатта сага элчилердин кабары келди. Эгер сага алардын жүз үйүрүшү оор болуп жатса, эгер күчүң жетсе, жерде тешик, асманда шаты табууга аракет кылып, аларга керемет алып кел. Эгер Аллах каалаган болсо, алардын баарын түз жолго чогултаар эле. Наадандардан болбо. Акыйкатта угуп жаткандар кабылдоого жөндөмдүүлөр. Ал эми өлүк сыяктуу болгондор Аллах аларды тирилтет жана алар ага кайтып барышат. Алар эмне үчүн эгесинен аят түшпөй жатат дешет. Аларга Аллах аят жөнөтүүгө күч кубаттуу деп айт. Бирок алардын көбү муну билишпейт. Жер үстүндөгү айбанат жана канаттары менен учкан куш да силер өңдүү жандуулар. Биз китепте эч нерсени жазбай таштап койгонубуз жок. Андан соң алар өздөрүнүн эгесинин алдында жыйналышат. Биздин аяттарыбызды жалган деп эсептелгендер, караңгылыктагы дүлөй жана дудуктар. Аллах кимди кааласа жолдон чыгарат, кимди кааласа өзүнүн туура жолуна салат. Кабар бергилечи, Аллахтан жаза келгенде же кыямат болгондо. Эгер силер чынчыл болсоңор, анда Аллахтан бөлөк кимди чакыра аласыңар деп айт. Ооба, силер анын өзүн гана чакырасыңар. Ошондо ал эгер кааласа силер суранып жаткан нерседен куткарат. А силер ошол кезде ага шерик кылганыңарды да унутасыңар. Биз сага чейин башка элдерде да алар жалбарышы үчүн жакырчылык менен оору жөнөткөнбүз. Аларга биздин азабыбыз жеткен кезде алар жаңылыштыбы? Бирок алар жүрөктөрү карарып калган эле. А шайтан алардын кылгандарын кооздоп көрсөттү. Алар качан өздөрүнө эскертилгенди унутушканда, биз алардын алдындагы бардык эшиктерди ачып койдук. Алар өздөрүнө берилгендердин бардыгына кубанып жатышканда, биз аларды капысынан азапка салдык. Мына ошентип алардын үмүттөрү үзүлдү. Зулумдук кылган коомдун акыры да кесилди. Ааламдардын эгеси Аллахка мактоолор. Айткылачы, эгерде Аллах силерден угуу менен көрүүнү алып, жүрөгүңөргө мөөр басып салса, анда Аллахтан башка силерге буларды кайсыл Кудай кайтарып бере алат деп айт. Карап көрчү, биз аяттарыбызды кандай гана кылып баяндасак да алар жүзү үйрүшөт. Айткылачы, эгер силерге Аллахтан күтүүсүздөн же ачык эле азап келсе, анда адашкан залымдарга гана кыргын болот деп айт. Биз элчилерибиздин сүйүнчүлөөчү жана эскертүүчү кылып жөнөткөнбүз. Ким ишенсе жана жакшылык иштерди кылса, аларга коркунуч да кайгыруу да болбойт. Бирок биздин аяттарыбызды жалганга чыгаргандар бузук иштерди жасаганына жараша азапка кабылышат. Силерге Аллахтын казынасы менде деп айтпаймын, кайыпты да билбейм. Мен периштемин деп да айтпаймын. Мага кабар берилгендерге гана ээрчиймин дегин. Сокур менен көзү соо барабарбы, ойлонуп көрбөйсүңөрбү деп айт. Эгериңдин алдында чогулуулардын корккондорго Куран менен эскерткин. Аларга Кудайдан башка жакын да колдоочу табылбайт. Кана эми алар Аллахтан коркушса. Эртеден кечке чейин эгесине жалынып, анын жүзүнө ырайымына умтулуп жаткандарды кууп салба. Сен алар үчүн эч кандай жооп бербейсиң, алар да сен үчүн жооп беришпейт. Эгер аларды кууп чыксаң, заалымдардан болосуң.
Биздин арабыздан Аллах ушуларга жакшылык кылдыбы деп айтуулары үчүн алардын бири-бирин биз ушинтип сынайбыз. Аллах шүгүр кылуучуларды билүүчүрөөк эмеспи? Силерге биздин аят белгилерибизге ишенгендер келгенде, силерге тынчтык болсун деп айт. Силердин эгеңер өзүнө өзү мээримдүүлүктү милдет кылды. Албетте силердин араңардан кимде-ким билбестиктен жаман иш кылса, анан тообо кылып оңолсо, ага ал кечиримдүү, мээрбан. Күнөөкөрлөрдүн жолу даана болуусу үчүн өз аяттарыбызды ушинтип баяндайбыз. Аллахтан башка сыйынып жаткандарыңарга менин сыйынышыма акыйкатта тыюу салынган. Мен силердин каалооңорго ээрчибеймин. Антпесе мени адашууда калып, түз жолдо бараткандар менен бирге болбой калмакмын. Мен өзүмдүн эгемдин ачык аяттарында элем. Силер болсо аны жазгандарды жалганга чыгардыңар. Силер шашылып жаткан нерсе менин колумда эмес, акыйкатта өкүм Аллахта гана. Ал акыйкатка өкүм кылат. Ал өкүм кылуучулардын эң жакшысы деп айт. Эгерде силер шашылып жаткан нерсе мени менен силердин ортоңордо болгон иш эч ак бүтмөк. Аллах адашкандарды жакшы билет. Кайыптын ачкычтары анда гана. Ал кургакта жана деңиздер эмне баарын жакшы билет. Ага жалгыз жалбырактын түшүүсү да белгилүү. Жердин караңгылыгында жаткан бир үрөн дагы, жашылы да, кургагы да ачык китепте бар. Ал силерди түнкүсүн алып кетет. Ал силердин күндүз эмне кылганыңарды билет. Анан ал белгиленген мөөнөт бүткөндө силерди тирилтет. Андан соң ага кайтарыласыңар. Мындан соң ал силердин эмне кылганыңарды өзүңөргө кабарлайт. Ал өз кулдарынын үстүнөн бийлик жүргүзүүчү. Ал силердин үстүңөрдөн өзүнүн сактоочуларын жөнөтөт. Качан силердин бириңерге өлүм жеткенде биздин элчилерибиз анын жанын алышат, кынттык кетиришпейт. Андан соң алар өздөрүнүн чыныгы эгеси Аллахка кайрылышат. Өкүм анын гана колунда. Ал эсеп жүргүзүүдө өтө тез. Кургактагы жана деңиздеги коркунучтардан ким сактайт? Силер ага ашкере да жашыруун да сыйынып жатасыңар деп айткын. Эгер ал бул коркунучтан бизди куткарса, анда биз шүгүр кылуучулардан болор элек дейсиңер. Аллах силерди мындан жана түрдүү кайгылардан куткарат. Ал силер ага шерик кошуп жатасыңар деп айт. Ал силерге үстүңөрдөн же астыңардан азап жөнөтүүгө, же силерди түрдүү ниеттеги бир топ кылып аралаштырып койгонго жана бириңердин жазасын тарттырып койгонго кудуреттүү дегин. Карачы, алар түшүнүүлөрү үчүн аяттарыбызды кандай баяндап жатабыз. Бирок сенин элиң бул акыйкатта болсо да, аны жалганга чыгарууда. Аларга мен силерге коргоочу эмесмин деп айт. Ар бир кабар үчүн убакыт белгиленген. Жакын арада муну билесиңер. Сен биздин аяттарыбызды шылдыңдап сүйлөп жаткандарды көрөсүң. Анда алар башка сөзгө өтмөйүнчө алардан терс болуп кет. Бирок эгер шайтан сени унуттуруп койсо, анда ал эсине түшөр замат ал адашкан коом менен олтурба. Аллахтан корккондордун мойнунда алардын эсеп кысабынан эч нерсе жок. Бирок алар сактануулары үчүн тигилер эскерүүгө тийиш. Өздөрүнүн динин оюн тамаша кылып алгандарды жана бул дүйнөдө азгырылгандарды ташта. Жан ээси жасаган нерсени аркылуу азапка учурай тургандыгын алардын эсине ар дайым сал. Аллахтан башка анда дос да, колдоочу да жок. Эгер ал өзү үчүн баарын берип кутулууну көздөсө, анысы да алынбайт. Булар өздөрү жасаган иш аркылуу азапталууга камалгандар. Алар үчүн кайнаган суу жана оорутуучу азап бар. Бул алардын каапыр болгондуктары үчүн. Кантип эле Аллах бизди өзүнүн түз жолуна салгандан соң бизге эч бир жардамда, эч бир зыянда учурата албаган жана артыбызга ширкке кайтарылган, ошондой эле жерде шайтандар алдап таң калып жүргөндө шериктери келгиле деп туура жолго чакырылган, бирок ага моюн сунбаган адамдар сыяктуу Аллахтан башкага сыйынабызбы? Акыйкатта Аллахтын жолу туура жол.
ааламдардын эгесине моюн сунууга бурулганбыз. Намаз окугула жана андан корккула, анткени силер ага гана чогулуп барасыңар. Ал асман менен жерди чындык менен жараткан. Ал качан каалап бол дегенде ал болуп калат. Анын сөзү акыйкат. Сурнай тартылган күндө бардык бийлик ага таандык. Ал жашыруундарды жана ачыктарды да билүүчү. Ал даанышман, кабардар. Ибрахим өзүнүн атасы Аазарга мындай деди: чын эле сен буларга Кудай катары сыйынасыңбы? Анығында мен сенин жана сенин элиңдин анык адашканын көрүп турам. Биз Ибрахимге ал ишенүүсү үчүн асмандар менен жердин падышалыктарын көргөздүк. Түн кирген кезде ал жаркылдаган жылдызды көрдү да, бул менин Кудайым деди. Ал жылдыз батып кеткенде ал өзгөрүп кетүүчүлөрдү сүйбөйм деди. Айды көргөн кезде менин Кудайым ушул деди. Ал да батып кеткенде, эгерде эгем мени туура жолго салбаса, мен да адашкан коомдун катарында болмокмун деп айтты. Чыгып келаткан күндү көргөн кезде менин Кудайым ушул. Ал баарынан чоң деди. Ал да батып кеткенде, эй, менин элим, силер шерик келтирип жаткандардан мен алысмын деп айтты. Мен өзүмдүн жүзүмдү асмандар менен жерди акыйкаттык менен жаратканга бурдум жана шерик кошуучулардан эмесмин деди. Бирок анын коому ага каршы чыгып жаңжалдашты. Алар менин туура жолго салган Аллах тууралуу мени менен талашкыңар келип жатабы? Эгем каалаган нерседен ага силер шерик кошуп жатканыңардан коркпоймун. Менин эгемдин илими бардык нерселерди камтып алган. Эми эстебейсиңерби? Антүүгө Аллах ал силерге далил түшүрбөсө да, силер Аллахка шерик кошуудан коркпой жатканыңарда кантип мен силердин Аллахка кошуп жаткан шеригиңерден коркомун? Эгер билсеңер, эки топтун кайсынысы тынчтыкка укуктуураак? Ким ыймандуу болуп, ошол ыйманын зулумдук менен аралаштырбаса, ошол үчүн тынчтык болот. Алар туура жол табуучулар. Ушулар Ибрахимдин элине биздин берген далилдерибиз. Биз кимди кааласак, анын даражаларын көтөрөбүз. Акыйкатта эгең даанышман жана билүүчү. Биз аны Исхакка жана Якубка бердик, жана аларды биз туура жолго баштадык. Ага чейин биз Нухту жана анын тукумдары Даутту, Сулайманды, Аюпту, Юсупту, Мусаны жана Харунду түз жолго салдык. Жакшылык кылуучуларды биз ушинтип сыйлайбыз. Закарияга, Яхаяга, Исага, Илияска пайгамбарлык бердик. Булардын баары жакшы иштерди жасоочулардан. Исмаилге, Алияска, Юнуска жана Лутка биз булардын баарын пайгамбарлык менен аалымдардан улук кылдык. Биз алардын аталарынан, урпактарынан, туугандарынан тандадык жана аларды туура жолго баштадык. Бул Аллахтын жолу. Ал жол менен өз пенделеринин арасынан кимди кааласа алып барат. Эгерде алар ага шерик кошушса, анда алардын жасагандары текке кетет. Алар биз китеп, даанышмандык жана пайгамбарлык бергендер. Эгер аларга ишенишпесе, анда биз аларды четке какпаган элге тапшырабыз. Алар Аллах туура жолго салгандар. Алардын туура жолун ээрчигин. Мен силерден буга акы сурабайм. Бул бүткүл ааламдар үчүн эскертме дегин. Алар Аллах бир да кишиге эч нерсе түшүргөн эмес деп сүйлөп жаткандар. Аллахты таануу чегинде тааный албагандар. Адамдар үчүн нур жана туура жолго баштоочу болгон Мусага келген китепти ким жөнөттү эле? Силер аны барактарга жазасыңар да, аны кээ бир бөлүгүн гана жарыя кылып, көбүн жашырасыңар. Силер өзүңөр да, силердин аталарыңар да билбегендерди үйрөнгөнсүңөр. Аны түшүргөн Аллах деп айт. Андан соң бузук нерселерин де жөн кой, ойной турушсун. Биз түшүргөн китеп бул куттуу, өзүнүн алдыңкысын тастыктоочу китеп. Сен шаарлардын энесин жана
айланасындагыларды эскертүүң үчүн түшүрдүк. Акыретте ишенгендер ага да ишенишет. Алар намаздарында дайыма окушат. Аллахка жалган айткандардан же эч кандай жашыруун кабар келбесе деле, мага жашыруун кабар келди деп айткандан, же мен деле Аллах түшүргөндөй нерсени жакында түшүрөмүн дегенден да адашкан адам барбы? Эгер сен бул залымдарды өлүм алдында жанталашуусун көрсөң, өлүм периштелери аларга кол созушуп, жаныңарды чыгаргыла, силердин акыңар жок болуп туруп, Аллахка жалган айткандарыңар жана анын аяттарына текеберленгендиңер үчүн бүгүн силерге кордоочу азап болот дешет. Силер бизге жалгыздан алгач ирет жараткан өңдүү болуп келесиңер. Биз силерге бергендердин баарын артыңарга калтырасыңар. Силер кулчулугуңарда Кудайга шерик кылып ойноп жүргөн колдоочуларды силер менен бирге көрбөйбүз. Силердин араңардагы байланыштар үзүлгөн жана силер ойлоп жүргөн нерселер силерден жоголгон. Акыйкатта Аллах урукту жана данекти жарып өндүрүүчү, өлүктөн тирүүнү чыгарат, тирүүдөн өлүктү чыгаруучу. Мына ушул Аллах. Анан кантип артка буруласыңар? Ал таңды арттыруучу жана түндү силерге эс алуучу орун кылды. Күндү жана айды силер эсеп кылууңар үчүн жаратты. Мунун баары ызааттуу билүүчүнүн өлчөп койгондору. Ал кургакта жана деңизде жол табууңар үчүн жылдыздарды жаратты. Биз аяттарыбызды ой жүгүрткөн коомдор үчүн мына ушинтип баяндадык. А силерди биз жандан жаратты. Силер үчүн жатынды, орун жана атаңардын белин жай кылды. Чындыгында түшүнгөн коом үчүн аяттарыбызды баяндадык. Ал асмандан жамгыр жаадырат. Биз аны менен өсүмдүктөрдөн бардык нерсени чыгардык. Андан жашыл өсүмдүктү, тизмектелген данды, курма дарагынын мөмөсүнүн чанагын жана жалбырактарды окшош, мөмөлөрү окшош эмес жүзүм зарларды, зейтунду, анарды өстүрөбүз. Алар бышып жетилип түшүм бергенде мөмөсүнө карачы. Акыйкатта мунун баарында ыймандуулар үчүн белгилер бар. Алар Аллах жараткан болсо да, алар Аллахка жинди тең кылышат. Алар мушриктер түркөйлүк менен ага Аллахка уулдарды жана кыздарды таңуулашат. Алар сыпаттап жаткан нерселерди Аллах аруу жана жогору. Ал асмандар менен жердин жаратуучусу. Анын жары жубайы жок. Анан кайдан анын баласы болсун? Ал баарын жараткан жана бардык нерселерди билүүчү. Бул Аллах силердин эгеңер, андан башка Кудай жок. Бардык нерселерди жаратуучу. Ага гана табынгыла, ал бардык нерсени сактоочу. Аны көздөр көрө албайт, ал эми ал Аллах болсо бардык көздөрдү көрүп турат. Ал жумшак жана кабардар. Акыйкатта силердин эгеңерден далилдер келди. Ким акыйкатты көрсө, анан ишенишсе, ал өзү үчүн. Ал эми ким сокур болуп адашса, ал өзүнө зыян. Мен силерге көзөмөлчү эмесмин. Алар сен окуп үйрөнгөнсүң деп айтпоолору жана түшүнө турган элге түшүндүрүүбүз үчүн биз өзүбүздүн аяттарыбызды ушинтип баяндайбыз. Сен эгеңден келген жашыруун кабарларга гана ээрчи. Андан башка Кудай жок жана мушриктерден жүз үйүр. Эгер Аллах кааласа, алар Аллахка шерик кошо алмак эмес. Бирок биз сени аларга көзөмөлчү кылган эмеспиз жана сен аларга өкүл дагы эмессиң. Аллахтан башкаларга сыйынып жаткандарды тилдебе. Анткени алар душмандык кылып билбестиктен Аллахты тилдеп коюшат. Анан алардын эгесине кайтуу бар жана аларга жасаган иштеринин кабарын берет. Алар эгер аят келсе, сөзсүз ишенер элек дешип, Аллахтын аты менен ант ичишет. Аларга албетте аяттар Аллахтын алдында, бирок аяттар келгенде да алардын ишенбей коюусун силер билбейсиңер деп айт. Биз алардын жүрөктөрүн жана көздөрүн тескери кылып салганбыз. Анткени алар алгачкы эле жолу ишенишкен эмес. Биз аларды өздөрүнүн адашуусуна экиленип жүрө турсун деп жайына коебуз. Эгер биздин аларга периштелерди жөнөтсөк, алар
менен өлүктөр тирилтип сүйлөшсө жана алардын алдында биз бардык кереметтерибизди чогултсак да Аллахтын каалаганынан башка алар баары бир ишенишпейт. Бирок наадандардын көпчүлүгү муну түшүнүшпөйт. Биз ар бир элчиге адамдардан жана жиндерден шайтан душмандарды бири-бирине сөз кооздоп азгырсын үчүн жасадык. Ал эми эгер эгең кааласа, алар мындай кылышмак эмес. Аларды жана алардан ойлоп чыгарышкан жалганын жөн кое тур. Акыретте ишенбегендердин жүрөгү ага тартылуусу, алардын ыраазы болуусу жана жасаган нерселерин жасап жүрө берүүлөрү үчүн. Мен бул китепти ачык баяндап силерге жөнөткөн соң, Аллахтан башка бир өкүм кылууну издейминби? А бул китеп берилгендер анын эгеңден чындык менен жөнөтүлгөндүгүнө ишенишет. Демек шектенүүлөрдөн болбогун. Сенин эгеңдин сөздөрү чындык жана адилеттүүлүк менен бүттү. Анын сөздөрү өзгөртүлүүгө мүмкүн эмес. Ал угуучу, көрүүчү. Эгер сен жер үстүндөгүлөрдүн көбүнүн сөздөрүн уга берсең, алар сени Аллахтын жолунан адаштырышат. Албетте алар өздөрүнүн гана күмөндөрүнө ээрчишет. Алар болгону жалганды гана чыгарышат. Албетте сенин эгең өздөрүнүн жолунан адашып бараткандарды да, туура жолдо бараткандарды да билишет. Эгер анын аяттарына ишенсеңер, анда Аллахтын аты аталгандарды гана жегиле. Аллахтын аты аталгандарды жебегидей силерге эмне болду? Анткени аргасыз болгон абалда ал силерге эмнелерди жешке тыюу салынганын ажыратып койгон. Көптөрү каалоолоруна азгырылышып, илимсиздиктен башкаларды да жолдон адаштырышат. Акыйкатта эгең чектен ашкандарды жакшы билет. Ачык да жашыруун да күнөөлөрдү таштагыла. Албетте күнөө кылгандар ошол кылган күнөөсүнө жараша жазаланат. Аллахтын аты аталбагандарды жебегиле. Алар ыплас. Албетте шайтандар өз талапкерлерин силер менен жаңжалдашууга азгырат. Эгер аларда баш ийсеңер, анда албетте мушриктерден болосуңар. Өлүк болгон кезинде биз аны тирилттик жана адамдар арасында жүрө турган бир нур бердик. Караңгылыкта жүргөн жана андан чыга албаган бирөө сымал. Ошондой эле капырларга да өздөрүнүн иштери кооз көрүнөт. Ушинтип биз ар бир айылда амалкөйлүк кылуулары үчүн бузгунчулуктардын башчыларын жараттык. Бирок алар өздөрүн алдашат, өздөрү муну сезишпейт. Аларга аяттарыбыз келгенде, Аллахтын элчилерине берилгендер бизге да берилмейинче эч качан ишенбейбиз дешет. Аллах өз элчилигин кимге тапшырууну жакшы билет. Күнөө кылгандар Аллахтын алдында кор. Айлакерликтери үчүн Аллахтан катуу азапка дуушар болушат. Аллах кимди туура жолго салгысы келсе, анын көкүрөгүн исламга ачып коет. Ал эми кимди адаштыргысы келсе, анын көкүрөгүн көккө көтөрүлүп бараткан адамдыкындай кылып кысылтып салат. Аллах ишенгиси келбегендерди дал ушинтип жазалайт. Бул жол сенин эгеңдин туура жолу. Чындыгында бул биздин аяттарыбыздын насаат алууну каалаган коомго ачык баяндадык. Алар үчүн тынчтык журту эгесинин алдында, алардын кылгандары үчүн алардын кам көрүүчүсү. Ал баарын жыйган күнү мындай дейт: Эй, жиндердин тобу, силер өз айланаңарга көптөгөн элди топтодуңар. Алардын адамдардан болгон достору, эгебиз, биз бири-бирибизди пайдаландык, бирок азыр бизге өзүн белгилеп койгон мөөнөт жетип келди дешет. Ал айтат: силердин ордуңар тозок. Эгерде Аллах башканы каалабаса, силер анда түбөлүккө каласыңар. Акыйкатта сенин эгең даанышман, билүүчү. Ушинтип биз залымдарды алардын кылган иштери үчүн бири-бирине достоштурабыз. Эй, жиндердин жана адамдардын топтору, чын эле силерге менин аяттарым жана мына ушул күн тууралуу айтып эскерткен сенин өзүңөрдүн араңардан элчилер келген жок беле? Алар: биз өзүбүз каршы күбөлүк беребиз дешет. Бул дүйнөнүн жашоосу аларды азгырып кеткен. Өздөрүнүн капыр болгондуктары тууралуу өздөрүнө каршы күбөлүк беришет.
Эген анын жашоочуларын эскертпей туруп, адилетсиз түрдө бир да калааны жок кылып салбайт. Ар бири үчүн амалдарына жараша даражалар бар. Эген алардын кылып жаткан иштерин көңүл буруусуз калтырбайт. Эген бай, мээримдүүлүк ээси. Эгер ал кааласа, силерди жок кылат да, силерди башка коомдун урпагынан жараткандай эле силерден кийин каалаганын алмаштырат. Силерди башкалар менен алмаштырат. Акыйкатта силерге убада кылынган сөзсүз келүүчү. Силер эч нерсе кыла албайсыңар. Айт, эй менин элим, каалаганыңардай жасай бергиле, мен дагы жасайм. Жакын арада силер жайдын акыбетин билесиңер. Залимдер эч качан ийгиликке жете алышпайт. Алар Аллах үчүн, ал жараткан эгин-тегин жана малдарынан үлүш даярдашты жана бул Аллах үчүн, бул биздин кудайлар үчүн деп эсептешти. Бирок алардын кудайлары үчүн арналгандары Аллахка жетпейт. Аллах үчүн арналгандар алардын кудайларына жетет. Алардын кылган өкүмдөрү кандай жаман. Алардын кудайлары мушриктерге аларды кыйроого алып баруу жана алардын динин чаташтыруу үчүн өз балдарын өлтүрүүнү кооз кылып көрсөттү. Эгер Аллах кааласа, алар мындай кылышпас эле. Аларды жана алардын ойлоп жаткандарын жөн коетур. Алар айтты: бул малдар жана талаа арам. Биз каалагандардан башка эч ким алардан тамактанбоосу керек. Жону арам кылынган да малдар бар. Аллахтын аты айтылбай турган да малдар бар. Муну жалган, жалаа жапканы үчүн жакында Аллах алардын жазасын берет. Алар: бул малдын курсагындагылар эркектерибиз үчүн адал, аялдарыбыз үчүн арам. Эгер өлүк туулса, анда бул баарыбыз үчүн дешти. Ал аялдардын бул жалган сөздөрү үчүн жазасын берет. Акыйкатта ал даанышман жана билүүчү. Түшүнбөстүктөн наадандык кылып, балдарын өлтүргөндөр зыянга учурады. Алар Аллахка жалаа жабышып, Аллах ырыскы кылып аларга бергендерди арам дешти. Алар түз жолдон тайышты, туура жолдо болушпады. Ал жөлөтүлгөн жана жөлөтүлбөгөн бактарды, курма дарактарын, түрдүү даамдары бар эгиндерди, зайтунду жана анарды окшош жана окшош эместерди өстүргөн. Качан алар түшүм бергенде алардан жегиле. Бирок түшүм жыйноо учурунда анын бөлүгүнөн алууга ырыскы акысы барларга бергиле. Ысырап кылбагыла. Ал ысырап кылуучуларды сүйбөйт. Ал малдардын бир бөлүгүн оор жүктөрдү ташуу үчүн, калганын майда жандык кылды. Аллахтын силерге даярдап бергенинен жегиле. Шайтандын жолдору менен жүрбөгүлө. Акыйкатта шайтан силерге анык душман. Ал силер үчүн бул малдардан 8 жуп жаратты. 2 жуп кой, 2 жуп эчки. Эми айт, ал силерди 2 эркегин тыюу салдыбы же 2 ургаачысынбы? Ага 2 ургаачысынын курсагындагылар да кошулабы? Эгер чынчыл болсоңор билип жооп бергиле. 2 жуп төөдөн жана 2 жуп уйдан. Аларга айт, алардын 2 эркегин арам кылдыбы же 2 ургаачысынбы? Ага 2 ургаачысынын курсагындагылары да кошулабы же силер Аллах буларды буйрганда күбө болуп турдуңар беле? Билбесе да адамдарды адаштыруу үчүн Аллахка жалаа жапкандан ашкан заалым ким? Акыйкатта Аллах заалым коомду туура жолго салбайт. Мага билдиргендерден мен тамак үчүн өлгөн малдын эти, кан жана чочконун этинен башка арам кылынган нерсени таппадым. Анткени булар чынында эле ыплас жана булганыч жана Аллахтан башканын аты аталгандары союлгандар дагы деп айт. Ким аларга умтулбай жана Аллахтын тыюуларын бузууну каалабай, бирок аргасыз болуп калса, анда эген кечиримдүү жана мээримдүү. Биз иудейлер үчүн бардык ача туяктуу эместерди, уйлар менен койлордун майларын, алардын жонундагы, ичиндеги жана сөөгүндөгү майларынан башкаларын жешке тыюу салдык. Бул алардын чектен чыгуулары үчүн болгон жаза. Анткени биз чындыкты айтуучубуз. Алар сени жалганга чыгарышса айткын, эгеңер мээримдүүлүктүн ээси, бирок анын жазасын күнөөлүү элден кайтарылбайт.
Аллахка шерик кошкондор, эгер Аллах кааласа биз да аталарыбыз да шерик кошпойт элек жана эч кандай тыюу салуулар болбойт эле дешет. Биз жазабызды татыганча аларга чейинкилер да мына ушинтип жалганга чыгарышкан. Эгерде ал өзүндө силерге илим болсо, азыр бизге көргөзгүлө. Божомолдоолорду гана ээрчийсиңер, силер жалганчысыңар деп айт. Аллахка жетиштүү далилдер бар. Эгер ал кылууну кааласа, анда баарыңарды туура жолго алып барар эле. Айт, Аллах буларды тыюу салган деп күбөлүк бере турган күбөлөрүңөрдү алып келгиле. Эгер алар күбөлүк беришсе да, сен алар менен бирге күбөлүк бербе. Биздин аяттарыбызды жалганга чыгарып, акыретке ишенбегендердин жана эгесине шерик кошкондордун каалоолоруна ээрчибе. Айт, келгиле, мен силерге эгеңердин арам кылганын окуйун. Ага шерик кошпогула, ата-энеңерди урматтагыла, кедейчилик себептүү өз балдарыңарды өлтүрбөгүлө. Биз аларды да, силерди да ырыскыландырабыз. Ачык да, жашыруун да бузукулук иштерге жакындабагыла. Аллах өлтүрүүнү тыюу салган жанды өлтүрбөгүлө. Силер ойлонууңар үчүн ал силерге мына ушуларды насаат кылат. Жашы жетилгенге чейин жашоосун оңдоо үчүн гана болбосо, жетимдин мал-мүлкүнө жакындабагыла. Чен өлчөмдү жана таразаны туура алгыла. Биз жанга ал көтөрө алчудан арыктыкты жүктөбөйбүз. Жакындарыңар болсо да адилдикти айткыла. Аллахтын алдындагы милдетиңерди аткаргыла. Силер эстеп турууңар үчүн Аллах ушуну насаат кылат. Ырасында бул менин түз жолум. Эми аны менен гана жүргүлө. Башка жолдор менен жүрбөгүлө. Алар силерди анын жолуңардан чыгарып салат. Силер такыба болууңар үчүн ал силерге ушуну насаат кылат. Андан соң биз Мусага жакшылыктарды толук орундатканга, ар бир нерсени баян кылуу үчүн туура жол көрсөтүү жана ырайым үчүн китеп бердик. Мүмкүн алар эгесине жолугаарына ыйман келтиришер. Бул биз түшүргөн куттуу китеп. Аны ээрчигиле жана такыба болгула. Мүмкүн мээримге бөлөнөрсүңөр. Акыйкатта бизге чейинки эки элге жана китеп түшүрүлгөн, биз болсо аны кандай түшүнүүнү билген эмеспиз деп силер айтпооңор үчүн, же болбосо эгер бизге китеп түшүрүлгөндө биз алардан туурарак жол менен барар элек деп айтпооңор үчүн түшүрдүк. Азыр силерге эгеңерден ачык айкын аяттар, туура жолду көргөзүүчү жана мээримдүүлүк келди. Аллахтын аяттарын жалганга чыгаргандан, андан жүз үйүргөндөн өткөн заалымыраак ким бар? Аяттарыбыздан башка тарткандарды баш тартууларды себептүү жаман азап менен азаптайбыз. Алар өздөрүнө периштелер келерин, эгеңдин буйругу же эгеңден кай бирлеринин келерин гана күтүшөбү? Эгеңден белгилерин кээ бири келген күнү мурда ыйман келтирбеген же ыйманы боюнча жакшылыктарды өзүнө таап албаган бирөөнүн ишеними анын жанына эч пайда бербейт. Күткүлө, биз да күтөлү деп айт. Өздөрүнүн дининде бөлүнүп, жарылып, топторго айрылгандарга сенин тиешең жок. Акыйкатта алар жөнүндө Аллах чечим кылат. Ошондо ал силер эмне кылганыңардан кабар берет. Ким бир жакшылык кылса, ага андайдан 10 эсе бар. Ким бир жамандык кылса, ага ошондой гана жаза берилет. Алар зулум кылынбайт. Акыйкатта эгем менин туура жолго, Ибрахимдин таза түз динине салды. Ал шерик кошуучулардан болгон эмес. Менин намазым да, курбандыгым да, жашоом да, өлүмүм да ааламдардын эгеси Аллах үчүн деп айт. Анын шериги жок. Бул мага буйрук кылынган жана мен ага баш ийгендердин биринчисимин. Айт, ал бардык нерсенин эгеси болгон соң, мен Аллахтан башка бирөөнү издейинби? Ар бир жандын кылганы өзүнө, эч ким башка бирөөнүн жүгүн көтөрбөйт. Андан соң эгеңерге кайтуу бар. Ошондо ал өз ара талашканыңар тууралуу силерге билдирет. А силерди жер үстүндө орун басар кылган, силерди берген нерселери менен сыноо үчүн даражаларда бириңерге бириңерден жогору көтөрдү. Акыйкатта эгең жаза берүүдө өтө тез. Албетте, ал кечирүүчү жана мээримдүү.